Кыргызстанда окуялардан эми Бишкек шаардык сотунда Кумтөр кенине коюлган экологиялык доо боюнча отурум өтө баштады. Буга чейин Октябрь райондук соту Кумтөр Gold Company ишканасын мамлекетке дээрлик 262 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Доо койгон тарап бийлик экологиялык доону жокко чыгарууга аракет көрүп жатканын айтууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат. Өткөн жылы 4 жаран Айбек Сарыбаев, Аблас Жээнбеков, Кемелбек Кутманов жана Наристе Калчаев Кумтөр Gold компаниясын сотко берип, 2021 жылы 7 майда кенди иштеткен компанияны 261,7 миллиард сомдук доого жыккан. Азыркы учурда экологияга келтирилген зыянды ким төлөй турганы белгисиз болуп жатат. Бизге толук кандуу чыгымды келтиргенден аныкталды биринчи сот тарабынан, биринчи инстанция. Мыйзамды бузуп, одону бузуп, экологияны талкаладыбы? Ошого жооп берсин адам. Банагы келишимде ушул жерге жазып коет ба? Кумтөр Gold Company, Кумтөр Operating Company'нын бардык буга чейинки кылган иш аракеттердин баарын биз мойнубузга алабыз деп, ошо жерде баарын мойнуна алып атат. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому райондук соттун чечимине макул болбой кийинки инстанцияга арызданган. Доогерлер отурум башталары менен судьялар тобуна ишенбечүлүк көрсөттү. Бирок алардын өтүнүчү канааттандырылган жок. Сотко келген жарандык активист Атай Бейшенбек буларды айтты. 20 майда Акылбек Жапаров өзү пресс-конференция берип, тышкы башкарууну киргизүүдө ошол жерде айтып атат. Экологиялык жана салык боюнча коюлган айып бул эч кандай маселе жаратпаш керек. Биз мунун бир тыйынына чейин алганга чейин, аягына чейин турабыз деп атат да. Анан бүгүн биз коюп келген айыпты, ошол Центрага коюп келген айыптын логикалык аякташы кандай болот? Биз айыпты алып коебузбу? Алып койсок анда демек биз экологиялык чыгымдар болбогонун мойнунга алып атабызбы? Бул жерде райондук соттун чечиминде айтылган 1 миллиард 308 миллион сом өлчөмүндөгү мамлекеттик алымды ким төлөөрү да белгисиз болуп турат. Быйыл 4 апрелде Кыргыз бийлиги менен Канаданын Centera Gold компаниясы макулдашууга кол коюп, бири-бирине койгон дооматтардан, соттук териштирүүлөрдөн баш тарта турган болгон. Президент Садыр Жапаров 25 апрелде Кабар маалымат агенттигине майык куруп, экологиялык зыян боюнча пикирин ортого салган. Туура көрсөңөр, Кумтөр боюнча азырынча жооп бербей турсам. Анткени өткөндө кол коюшкан келишимибиз 3 айдан кийин күчүнө кирет. Күчүнө кирер замат коомчулукка баарын ачыктайм. Жашыра турган эч нерсебиз жок. Калпагыбызды көккө ыргытуу менен кол коюштук. Кыргыз эли үчүн 99% пайдалуу чечим болду. Баарын коомчулукка кийин чечмелеп берем. Мен деле угуп жатам анча-мынча былжырактыктарды. Азырынча былжырагандар былжырап турушсун. Мен баардык сырларды коомчулукка айтып чыккандан кийин уялышар эгер беттери калың болбосо. Ай бирок ким билет, андайлар уялып калуу дегенди деле билишпейт экен. 2021 жылы 6 майда парламент Тоген компанияларына тышкы башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгүн берген мыйзам долбоорун бир күндө 3 окуудан кабыл алган. 14 майдан бери Алтын кенди Теңиз бөлтүрүк башкарып келет. Компаниянын сотко катышып жаткан өкүлү комментарий берүүдөн баш тартууда. Журналисттер аркылуу жарыяланган маалыматтар Centera Gold менен болгон талашты тынч чечүүгө жолтоо болушу мүмкүн. Кумтөрдөгү экологиялык зыянга байланыштуу кийинки отурум 24 майда карала турган болду. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.